Өкмөт Центра Gold Inc. компаниясынан түшчү каражаттын көлөмүн көбөйтүүгө жетише алды. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргызстан менен компаниянын ортосунда түзүлгөн стратегиялык макулдашууну талкуулаган кеңешмеде билдирди. Центра Gold компаниясы менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы стратегиялык макулдашуу күчүнө кирди. Өзүңүздөр билгендей, Кумтөр долбоору биздин өлкөнүн экономикасы үчүн абдан чоң мааниге ээ. Анын ичинде ички дүң продукциянын үлүшү 9%га жакын ушул Кумтөр долбооруна тиешелүү. Ал эми өнөр жай өндүрүшүнүн жалпы көлөмүнүн 18%га жакыны Кумтөргө таандык. 2017 жылы Центра Gold Inc. компаниясы менен стратегиялык макулдашууга кол коюлган. Ага ылайык 2026 жылга чейин компаниядан 6 миллиард 73 миллион сом каражат келип түшмөк. Бирок учурда иштеп жаткан өкмөт которула турган бул акча аз экенин айтып, макул болгон эмес. Аткаруу бийлиги компания менен көпкө сүйлөшүп, анын натыйжасында бул сумманы 10 миллиард 471 миллион 950 миң сомго чейин көбөйтүүгө жетишти. 87 миллион доллардын ордуна биз 150 миллион долларга чейин акча каражатын алууга жетиштик. Бул эми 2026 жылга чейин келип түшө турган каражаттар. Анын ичинде жыл сайын түшүүчү төлөмдөр бар, жана бир жолу келе турган дагы төлөмдөр бар. Эң башкысы ошол мурунку кол коюлган макулдашуу менен азыркы биздин жетишкен макулдашуунун алкагында айырмасы 63 миллион доллар каражатын ашыкча алууга макулдашууга жеттик. Муну менен катар өкмөт 2 фонд түзүү боюнча макулдашууга жетишти. Биринчиси жаратылышты өнүктүрүү фонду, ага жыл сайын төлөнүүчү төлөмдөрдү көбөйтүү боюнча макулдашуу. Бул акча айлана чөйрөнү коргоо жана Кыргызстандын жаратылыш байлыктарын сактоо боюнча долбоорлорду каржылоого гана жумшалат. Ошондой эле аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фонду түзүлөт. Ал кайтарым механизмдерине басым жасалган аймактык долбоорлорду каржылайт. Быйыл акча каражаттарды биз биринчи мынакей жакынкы арада 69,4 миллион доллар акча каражатын алабыз. Булар жаратылышты коргоо жана өнүктүрүү фондуна келип түшө турган акча каражаттары, аймактарды өнүктүрүү боюнча, социалдык өнөктөштүк боюнча келе турган акча каражаттары. Билесиздер, мындан 1,5 жыл мурун 7 миллион доллар онкология оорусуна карата өзүбүздүн заманбап бейтапкана куруу боюнча чечим чыгып, ошо 7 миллион доллар келген. Бул дагы ушул акча каражаттардын арасында болот. Өкмөттүн Кумтөр долбоору боюнча дагы бир чоң жетишкендиги келишимдерди тынчтык жол менен ишке ашырганы. Бул болсо өз кезегинде башка инвесторлор үчүн да жакшылыктын жышааны болот. Башка инвесторлорго дагы абдан чоң көрүнүш болот. Ошо Кыргыз өкмөтү, Кыргыз мамлекети дагы тынчтык жол менен, сүйлөшүүлөр жолу менен маселелерди чечкенге келсе болот деген жакшы бир түшүнүк келет бул инвесторлорубуз үчүн. Мен ойлойм, бул дагы ушул канча деген жылдардан бери келаткан, чырлашып келаткан маселелердин баарын ушундай жол менен чечсе болот деген бул жакшы көрүнүш деп ойлойм. Өзгөчө ушу жаратылышты коргоо боюнча маселелерди мына ушундай жыйынтыкка чыгаруу менен чечип жатабыз. 22 жылдан бери биринчи жолу Кумтөр кенинен учурда иштеп жаткан өкмөт жаратылышты коргоого олуттуу каражат бөлдүрүүгө жетишти. Мына ушул Кумтөргө байланыштуу өкмөт менен Центра Gold'ун ортосундагы стратегиялык макулдашуу талаш-тартыштарды жөнгө салып, инвестициялык жагымдуулукту жогорулатууну шарттайт. Бул өкмөттө өткөн маалымат жыйында айтылды. Бирок ошо стратегиянын алкагында 2 жыл камтылып кеткен, 17-18 жылдары. Ошонун себепти 3,7ден 2 болгондо 7,4 миллион доллар кошо түштү бул счетто. Азыр счетто 57,4 миллион доллар жатат. Анан жыл сайын 3,7 миллион доллар кошулуп турат. Келишимдин алкагында экинчи фондда түзүлгөн. Бир түшчү сумма 5 миллион доллар азыр түштү счетко. Эмдиги жылы да 5 миллион доллар түшөт. Анан жыл сайын 0,4 оборотто выручкадан болгон
суммасынан 0,4% сумма түшүп турат. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетов документтин башкы артыкчылыктары тууралуу айтып берип, өкмөт Центра Голд менен стратегиялык макулдашуу боюнча финансылык келиптишүүлөрдү 10 миллиард 471 миллион сомго чейин көбөйтүүгө жетишкенин белгиледи. Узакка созулган кошумча сүйлөшүүлөрдүн кийинки жыйынтыгында бул сумма дагы 10,5 миллиард сомго чейин көбөйтүлгөн. Ага геология чалгындоо иштери да киргизилген. Биз кошумча 4 миллиард 400 миллион сом жетиштик. Аны менен бирге биз өзүбүзгө бир дагы кошумча милдеттенмелерди алган жокпуз. Мунун өзү тараптар ортосунда конструктивдүү биргелешкен иштер жүргүзүлгөн. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков бизнес коомчулугу Кыргызстандын өкмөтү менен Центра Голдтун ортосундагы стратегиялык келишимдин күчүнө кириши тууралуу жаңылыкты жакшы кабыл алганын белгиледи. Анын айтымында талаштуу маселелердин жөнгө салынышы өлкөнүн инвестициялык климатына жакшы таасирин тийгизет. Жыл башынан бери биз макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү бир деңгээлде гана кармап турбастан, анын туруктуу өсүш темпин камсыз кыла алдык. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкулай Абылгазиев өкмөт жыйынында билдирди. Анда премьер-министр өкмөттүн жыйынынын күн тартибине өтөөрүнүн алдында өлкө экономикасынын 7 айынын жыйынтыктары тууралуу кыскача маалымат берди. Улуттун кызыкчылыгына жооп берген, тышкы таасирлерден азыраак көз каранды болгон, ички дүң продукциянын туруктуу өсүшүн жана биздин жарандарыбыздын бакубат жашоосун камсыз кылган экономиканы курушубуз керек. Андан соң күн тартибине кирген билим берүү боюнча тема уланды. Бул жыйында премьер билим берүү социалдык оорчулук эмес, а тескеринче экономикадагы рентабелдүү тармакка айланды. Ошондуктан билим берүү тармагына салынган инвестициялар өлкөнүн өсүшүнө олуттуу таасирин тийгизет деди. Билим берүүгө инвестиция кылбаган коом өтө кыйын социалдык кесепеттерге кабыларын көрүп турабыз. Билимсиз эл эч кандай өнүгүүгө азыркы учурда ээ боло албайт. Бул боюнча бардыгыбыз тең айтып келе атабыз. Ошол эле мезгилде эл аралык изилдөөлөр көрсөткөндөй, билим берүүгө салынган инвестициялар өлкөнүн ички дүң продукциясынын өсүшүнө олуттуу таасирин тийгизе турган чөйрө. Ошондой эле премьер-министр билим берүү тармагы технологиялардын өнүгүшүнө көңүл буруу керектигин белгиледи. Бүгүнкү мезгил ааламдашуунун гана доору эмес, инновациялык изилденүүнүн жана айыгышкан атаандаштыктын заманы. Телекоммуникация, компьютер, интернет бул азыр өткөн заманга кирип бара жатат. Азыр биотехнология, нанотехнология, генная инженерия ушулардын заманы келе жатат. Ошондуктан мен бардык жетекчилерди чакырып кетер элем. Биз жөн гана байкоочу болбой, мамлекеттик жетекчи, областтык, райондук жетекчилер, министрликтер бардыгыбыз ушу билим тармагына салымыбызды кошуп, ага биз активдүү катышышыбыз керек. Кемчиликтерди ачык айтып, билим берүү тармагын башкарып аткан министрликке болгон жардамыбызды беришибиз керек деп ойлойм. Авариялык абалдагы мектептер тууралуу сөз кылган өкмөт башчы 2020 жылдын соңуна чейин өлкөдө мындай абалдагы мектептер болбошу керектигин белгиледи. Ошондой эле сапаттуу билим биздин балдарыбызга салынып жаткан башкы инвестиция. Ошондуктан билим берүү тутумунун сапатын жогорулатуу боюнча комплекстүү иштерди аткаруу керектигин өкмөт башчы айтты. Муну менен катар премьер билим берүүнүн стандарттарын иштеп чыга турган Кыргыз билим берүү академиясынын ишине ичи жылыбай жатканын кошумчалады. Билим берүү академиясы бул бизге билим берүүнүн стандартын бере турган адамдар өзлөрү ошол билими менен, деңгээли менен мугалимдерди, жогорку окуу жайдагы мугалимдерди, министрликтеги, анан жана райондордо болуп аткан методисттерди, окутуучулардын баарынын деңгээлинен сиздердики жогору болуш керек, туурабы? Биздин түшүнүк боюнча. Бүгүнкү күндө андай эмес. Мынакей 102 киши иштеткенсиздер, ошондойбу? 102 бул техникалык кызматкерлердин кошо. Негизги илимий кызматкерлер 70. 70 киши. 70 киши иштеп отуруп, жанагындай грамматикалык мааниси эмес, дагы бир жолу айтам. Грамматикалык катачылык менен китептер чыгып атат. Бул бизде эле болсо керек деп ойлойм да. Биз бир алфавиттен экинчи алфавитке өткөн жокпуз, анда түшүнсөк болот, туурабы? Кириллицадан латынга өтүп атканда ушундай болуп калышы мүмкүн. Ошол убакта болсо керек. Бизде 2-3 жолу ошондой болгон да. Бир арабчадан латынга өткөн, латындан орусча кириллицага өткөн болгон да. Ошол убактарда болуп калышы мүмкүн. Азыр мына баардыгыбыз кириллица менен окуйбуз.
Анан ушулардын баарын 70 киши тартипке сала албаса. Ана давайте 70ти көрөлүк да кыскарталык. Ошондон келген акчаны кошуп берели, 2 эсе кылып. Мына ушундай сунуштарды беришиңиздер керек да. Мен да кошулам. Билим берүү академиясы эң бардыгын тейлеген, баарына стандарт бере турган өзүнчө бир кандай десем, акылдын борбору болуш керек, туурабы? Билимдин, акылдын борбору болуш керек. Ошого тез арада келишибиз керек. Ушул эле жыйында ар кандай маселелер дагы талкууланып, анда премьер Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулуу менен көптөгөн артыкчылыктарга ээ болгонун жана ЕАЭП өлкөлөрүндө иштеп жаткан кыргыз жарандарына бир катар артыкчылыктар берилгенин кошумчалады. Эң башкысы эркин жүрүүсү бул капиталдын, акча каражаттардын, эмгек ресурстардын, адамдарыбыздын, анан товарлардын мына 3 критерийге абдан чоң биздин мамлекет үчүн жетишкендик болду деп ойлойм, бул туура болгон деп. Эң башкысы биздин бизнесмендерибиз аларга дагы атаандаш болуп, өзлөрүнүн товарларын, чыгарган товарларын, жана алып келип аткан товарларды ошолор менен атаандаш бирдей укукта ээ болуп, азыр өзүнүн бизнесин жүргүзүп атат. Бул дагы абдан чоң жетишкендик деп ойлойм. Бизде эмне калды? Жанагы айтып аткан импорт менен келип аткан товарларды салык төлөтүү маселеси абдан орчундуу болуп атат. Номер 1 проблема бизде. Фискалдаштыруу маселесин биз коюшубуз керек. Мен ойлойм бир миллиарддаган сомдорду ушул жерден ала албай атабыз. Муну дагы санариптештирүү жолу менен, адистерди даярдоо жолу менен ордуна коебуз деген аракеттерибиз жүрүп атат. Мына ушул жыйынга келген өкмөттүн облустардагы өкүлдөрү менен премьер кеңешме өткөрүп, анда облус жетекчилери өздөрүнө жүктөлгөн милдеттер менен тапшырмалардын өтөөсүнө чыга албай жатканын премьер кошумчалады. Силер башкарып аткан региондордун баарын алсак 70% элди сиздер башкарып атасыздар. Бул эми ыйгарым укуктуу өкүл өкмөттүкү, өкмөттө болуп жаткан жаңылыктарды, иштердин баарын элге жеткирип, ошол жерде көзөмөлдөп, министрликтердин иштери кандай болуп атат, аларды эл кандай түшүнүп атат, терс баа берсе терс жагын айтып, оң баа берсе оң жагын айтып турчу адамдар силерсиңер да. Бул боюнча дагы укугубузду, милдетибизди толук аткара албай атабыз. Ошондой эле облус жетекчилеринин көңүлүн инвестиция тартуу, жумуш орундарын түзүү, ирригация жана ичүүчү суу менен камсыздоо маселелерин кыйла терең иштеп чыгууну тапшырды. Премьер-министр ошондой эле өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн жана Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду, Кепилдик фонду, Айыл жана РСК банктары менен өз ара натыйжалуу аракеттенүүсүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова майыптардын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясынын жоболорун ишке ашыруу боюнча жыйын өткөрдү. Жыйында буга чейин айтылган сунуштарды эске алуу менен 2019-2022 жылдарга карата Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укуктары жөнүндө конвенцияны ишке ашыруу боюнча биринчи кезектеги иш-чаралардын планынын долбоору көрсөтүлдү. Ошондой эле өкмөткө караштуу майыптуулугу бар адамдардын иштери боюнча кеңешти түзүү долбоору, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы Республикалык медициналык социалдык экспертиза борборун реформалоо боюнча долбоор сунушталды. Жыйындын катышуучулары долбоорго кошумча сунуштарын киргизишти. Эмики ушул жыйыныбызды көчмө жыйын кылалык дедик. Шаарга чыгып, канчалык бүгүнкү күнү ушул майыптыгы бар адамдарга биздин мамлекет ыңгайлуу. Мен ойлойм, Бишкек шаардык мэрі дагы биз менен кошулуп чыгып, анан ошол планга эң негизгиси кандай приоритеттерди коебуз. Чыныгы биринчи ирет аткарыла турган пландар кандай? Ошол максатка жетиш үчүн. Жылытуу мезгилине аз калды. Мына ошол кыш мезгилинен кыйналбай чыгууну камсыздоо боюнча ишмердүүлүгүңөр так багытта болушу керек. Муну биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов министрлер менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө республикалык штабтын жыйынында эскертти. Муну менен катар Кубатбек Боронов бөлүштүрүүчү электр компанияларынын айрым жетекчилери электр энергиясынын керектөөнүн белгиленген лимиттери боюнча өкмөттүн тапшырмасын аткарууга талаптагыдай көңүл бурбай жатканын айтып, оңдоп түздөө иштерин сапаттуу жүргүзүү зарылдыгын эскертти. Энергетика системасын төлөмдөрүн төлөй албай реструктуризация кылып берилди деп кайрылып атышпайбы? Ушуга биз өзүбүз көмөк көрсөтүп атабыз да, ошол карыздардын көбөйүшүнө. Сондуктан мына пландалган 2022-2023 жылдары 2 миллиард 700 миллион сомго чейин көбөйтүлгөн. Ага геология
Бул мамлекеттик ишканалардын, мамлекеттик органдардын карыздарын баарын жоюу боюнча чара көрүп, министрлик жардам берилет. Ал эми вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова эгемендүүлүк күнүнө карата мамлекеттик туунун авторлору менен жолукту. Анда Өмүрбекова мамлекеттик желектин өзгөчө мааниси бар. Бул жөн элестүү сүрөт эмес, сыймыктуу нерсе деди. Мамлекеттик туунун авторлору өкмөткө өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнүн алдында өзгөчө көңүл бургандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, туунун авторлоруна премьер-министрдин атынан белектер берилди. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков болсо жоруктар боюнча иштерди сотко чейинки өндүрүш маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Анда вице-премьер-министр Ички иштер министрлиги жана башкы прокуратура алгачкы текшерүүчү органдардын ыйгарым укуктуу кызматкерлеринин ишин камсыз кылуу боюнча механизмдерди иштеп чыгуулары керек. Ошондой эле ыйгарым укуктуу кызмат адамдарына кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине мүмкүндүк алуу маселесин баскыч менен чечүү зарыл деди. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун төрагалыгы алдында Санарип Кыргызстан санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча жол картасынын аткарылышын координациялоо боюнча республикалык штабтын кезектеги жыйыны өттү. Боронов баарыңардан республикалык штабтын катчылыгы менен бирдикте иш алып барууну жана жол картасындагы пункттардын аткарылышын өз убагында жана натыйжалуу аткарууну суранып кетет элем деп кайрылды мамлекеттик органдардын жетекчилерине. Аткарылган иштерге карабай, алдыда дагы жасай турган жумуштар көп. Алардын ичинде түндүк системасына кошулган айрым мамлекеттик органдарда маалымат базасы жок жана башкалар менен алмаша албайт. Социалдык фонд, Юстиция министрлиги жазаларды аткаруу кызматында план боюнча алгачкы маалымат базасы иштелип чыккан эмес деди. Ал ошону менен бирге мамлекеттик органдардын бардык жетекчилерине Санарип Кыргызстан санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча жол картасынын пункттарын жана коопсуздук кеңешинин чечимин өз убагында аткарууну тапшырды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев инвестициялык бизнес долбоорлорду тандоо боюнча кеңешме өткөрдү. 2019 жылга карата аймактарды өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен каралган 2 миллиард сом өлчөмүндөгү каражаттарды натыйжалуу пайдалануу зарыл деди өкмөт башчы. Биз аймактарды өнүктүрүү жана ишкерлердин ишмердүүлүгүн колдоо үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө бардык күч-аракеттерибизди жумшоого тийишпиз. Бул маселеде финансылык институттардын, ошондой эле жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттешүүсү маанилүү деди ал. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директору Шумкарбек Адылбек уулунун айтымында сынак комиссиясына келип түшкөн 137 долбоордун ичинен 4 долбоор тандалды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев көрсөтүлгөн бизнес сунуштарды сапаттуу иштеп чыгууну тапшырды. Мындан тышкары аймактарды өнүктүрүү каражаттарынын эсебинен каржылоого жетишүү механизми боюнча бизнес коомчулук жана кызыктар мамлекеттик жана муниципалдык бийлик органдарынын арасында кеңири жана даректүү маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов энергетика тармагын келечекте өнүктүрүүгө байланыштуу боюнча кеңешме өткөрдү. Боронов учурда улуттук энергетикалык холдингдин алдында энергетика тутумунун туруктуу ишин камсыздоо боюнча маанилүү милдеттер турат жана энергетика тармагындагы негизги маселелердин бири электр энергиясындагы жоготуулардын жогорку деңгээлде экенин белгиледи. Жыйындын соңунда Кубатбек Боронов энергетиктерге 3 коргон ГЭСин реабилитациялоо, Камбар Ата 2 ГЭСин 2 агрегатын эксплуатацияга берүү, Кара Кече жылуулук электр станциясын куруу долбоорлору боюнча иштерди тездетүүнү тапшырды. Кыргызстан эгемендүүлүктүн желегин желбиреткенине 28 жыл болду. Мына ошол күнгө карата Бишкектеги Борбордук Ала Тоо аянтында майрамдык салтанат уюштурулду. Анда мамлекет башчысы кыргызстандыктарды көз карандысыздык күнү менен куттуктады. Ал эми майрамдык салтанатка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев күбө болду.